Саламатсызбы? Эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, анда подписация кнопкасын жана коңгурочону басып коюңуз. Дал ошондо сиз биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыз. Биздин каналдын өнүгүшүнө салым кошуп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Арстан Алайдын өзүн жаңы кудаймын деп айткандары боюнча милиция кылмыш ишин козгоду. Бул боюнча сотко чейинки өндүрүш расалык, этникалык, улут аралык диний кастыкты козутуу беренеси боюнча жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Эске сала кетсек, 16 октябрда Жогорку Кеңеште Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору каралып жатканда, депутат Улукбек Ормонов Арстан Алай өзүн жаңы кудаймын деп айтканы тууралуу билдирип, тиешелүү органдарга кайрылып чара көрүүнү талап кылган болчу. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешов ал кишинин айткандары боюнча материалдар чогулуп, тиешелүү экспертиза жүрүп жатканын билдирген. Бул Ак Барометр KG сайты. Самара Каримова Кремлдеги концертке Ильяздын ырын жаңырттык. Ырчы актриса Самара Каримова социалдык тармактарда Кремль сарайында боло турган концертке даярдыктары тууралуу маалымдады. Каримова концертте Ильяздын ыры аттуу репертуарын аткараарын айтты. Эске салсак, Ильяздын ыры Чыңгыз Айтматовдун повестинин негизинде тартылган Кызыл жоолук жалжалым киносунун саундтреги. Каримованын Москва шаарынын мамлекеттик Кремль сарайында 23 октябрда Азиянын жүрөгүнөн дүйнөгө карай аттуу концерти белгиленген. Достор, жагымдуу кабар буюрса, Кремль сарайында жаңыратуучу ырыбыздын үстүнөн жакшылап иштеп чыгып, сиздер үчүн тартууладык деп жазды Каримова. Бул Ак Барометр KG сайты.